Жашоосу болгон же сени сындырат, же сен аны сындырасың. Бул ачык нерсе. Анткени Алла айтат, адам өзүн оңдомойынчу, коом өзүн оңдомойын. Аллах алар оңдобойт дейт. Биз керек болсо оңолуш үчүн аракет кылабыз. Биз намаздычы Алла Таала каалап койсо, окуйсун деп койсо окумакпыз биз. Хоч не хоч субханалла, эди мында буяка флешкага киргизип койгондочу, төрөлгөндө сажда менен чыкмакпыз. Бирок Алла Таала эрк берип, сен кааласаң намаз оку, кааласаң орозо тут, кааласаң ажылык кыл, кааласаң деп некен биздин эркибизге койгон. Ошону ирадай жүза дейт. Бизде да бир кичинекей бир каалоо бар. Алла бизге мындай айткан, акыл берген. Ошол нерсе менен аракет кылабыз. Ойлонобуз. Ушундай дин да керек болсо эмнекен, бизге предложение болот Алла тарабынан. Тургузгула, туткула, бергиле, баргыла. Эгерде адам ушуну кабыл ала турган болсо, анда эки мындай айтканда бир канаттын бир чымчыгы сынык боло турган болсо, бир канат уча албайт да, турабы? Ошону толуктап Аллах Таала динди берген. Дин бул толуктоочу, бардык нерсени жашоону толуктоочу. Ким туура кабыл ала турган болсо, ошол жерде тургандар. Мына бүгүндөн баштап намаз окуп баштайт, чын айтам. Анткени себеп субханалла, бул эме, бул канаттын сынык боюнча эч качан көтөрө албайт.